Бакыт Устаз, менин суроом мындайча, жооп берсеңиз абдан кубанычта болом. Мен намаз окуганды билбейм, үйрөнөйүн деп ниет кылам. Буйрса окуйм, бирок жума намазга барып жума намазын окуйм. Намазды шылдың кылган болбоймбу? Бардык иштеримди таштап коюп даарат алып мечитке барып намаз окуйм, бирок иштен айтылчу сөздөрдү айтпайм. Ушул кандай болуп калат? Алдын ала рахмат. Эми намазды шылдыңдаган болбойт ал жерде. Намаз мындай да. Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Инна солата танха анил фахшай вал мункар. Албетте намаз ар кандай плас жаман нерселерден тозот деп. Сиз намазды жуманы да окуңуз, 5 мал намазыңызды окуңуз. Ислам негиздери деген азыр Google'га жазсаңыз деле чыгат болуш керек. Өткөндө бирөөлөр айтып аткан чыгат экен деп. Ошол жактан өзүңүздүн телефонуңузга көчүрүп алыңыз. Намаз кандай шарттар менен окулат, эмне кылат, бүт майда чүйдөсүнө чейин айтылган. Ошодан акырын өзүңүздү баягы кандай бир суроолор пайда болсо намазга тиешелүү. Ошо маселеңизди эмне чечип алып, өзүңүздү намазга болгон ыхласыңызды бекемдеп алсаңыз болот. Жана дагы бир китеп бар, жүрөктөрдүн ачкычы деген. Имам Газалидики, Мукашафатул кулуб деп арабчасы бар. Ошонун кыргызчасы жүрөктөрдүн ачкычы деп чыгарышты. Өзү мукашафа деп ачылуусу деп айтылат. Жүрөктөр бири-бирине ачылуусу деп. Ошол жүрөктөрдүн ачылышы болбосо. Ошондой. Анан бирок бизге багындырыш иретинде ошону которуп койшкан жүрөктөрдүн ачкычы. Ошол китепти алып окусаңыз дагы Кудайым буйруса 5 мал намаз окуганга бекемделишиңизге себеп боло турган китептердин бири. Намазга мүмкүн болушунча, эгерде туура жумушуңуз болуп калат, сөзсүз мечитке баруу шарт эмес. Ушундай айтат туугандар. Намаздын шарттары дегенди карап койсоңуздар, мечитте сөзсүз окулуш керек деген жери жок. Болгону мечитте окулуу бекемделген сүннөт. Ушунун айырмасын билип алалы. Мечитте жамаат менен намаз окуу бекемделген сүннөт. Ооба, тырышышыбыз керек. Жамаат менен окуганга аракет кылышыбыз керек. Бирок намаздын шарттарына кирбейт. Намаз кабыл болбой калат деп айта албайбыз. Ханафи мазхабында ушундай. Ошондуктан талада кой кайтарып жүрөсүзбү, жылкы кайтарып жүрөсүзбү, 10-этажда жумуш кылып жүрөсүзбү, намаз болуп калдыбы, ылдый түшүп кайра чыгыш, лифт жок. Жумуш иштеп атасыз. Эмне кыласыз? Барып келиш үчүн сизге 1 саат убакыт кетиши мүмкүн. Ага жумушчуларыңыз, шериктериңиз сизге күтпөйт. Россияда жүрөбүз, башка жакта жүрөбүз, ар кимиз ар кайсы жакта. Ошол жерде тарс эткизип, ошол турган жериңизден намазды окуп алып, акырын жумушуңузду эмне кыла бересиз? Уланта бересиз. Намаз өтө жеңил, оңой эгерде шариаттын эрежесин билип алып аткарган болсок. Шариаттын эрежесин билбей, акылга сала бере турган болсок, намаз барган сайын татаалдаша бериши мүмкүн. Ушуну менен келген суроолорубузга жооп бергенге аракет кылган болдук, аракет жасадык. Кудайым буйруса, кийинки суроо жооптордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.